4-июнда Кыргыз-Тажик чегарасында абал кайрадан курчуй баштаганы маалымдалган. Кыргызстандан чегара кызматынын билдиришинче 4-июнь түнкү саат 3-тө тажик аскерлери Унжубулакта тактал элек жерге контейнер орното баштаган жана Кыргызстандын аймагына 1000 метр ичкери кирип келген. Ошол жерде тажик аскерлери автомашиналар жана жеңил брондолгон техника топтоло баштаганы байкалган. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев ошол эле күнү эртең менен Чоңалай районуна шашылыш учуп барды. Аны менен кошо министрлер кабинетинин чегара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев жана жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Абдулат Мырзаев да барган. Коргоо министрлигинин 2-өзүнчө тоо атыштар батальонунун командири подполковник Зулкуев. Кыргыз тарап өз кезегинде кырдаалды курчутпай алдын алуунун аракеттерин көрүүгө тырышкан менен 4-июнь тажик тарап менен сүйлөшүүлөр максатына жеткен жок. Ага байланыштуу чегара аскерлери чегараны кайтарууну күчөтүлгөн режимде жүргүзүүгө өткөн. Ал эми чегарага жакын жайгашкан айыл тургундарын коопсуз жайга көчүрүп туруу керектигин Камчыбек Ташиев билдирген. Кыргыз элине, кыргыз жерине, кыргыз мамлекетте таандык болгон жердин толук бойдон, бүтүн бойдон сакталышы бул бир негизги маселе. Экинчи бир чоң маселе ушул жерде жашаган элдин коопсуздугу. Элдин жаны, каны, элдин жүргөнү, турганы, ден соолугу болбосо жердин деле кереги жок болуп калат. Туурабы? Ошондуктан кечээ биз чечим кабыл алдык. Чечим кабыл алып, элди эвакуация кылайлы. Капыстан Кудай сактасын, бир нерсе болуп кетип, бир кокустук болуп кетип, тигилер менен бир чабышып кете турган болсок, элибиз жабыркабасын. Ошентип кечке жук Чоңалай районундагы Тажикстан менен чектеш Карамак, Жекенди, Кара Тейит, Шибе, Чулук айылдарынын тургундарын эвакуациялоо иши башталган. Мындагылар өлкө башчы Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиевден чегараны тез арада чечип беришин өтүнүшкөн. Көбөй чечип берсиндер. Суранып кетем, мына жаш балдар карагыла. Мусафир болдук. Бир күндө эле. Көбөй чечип берсиндер, сизден суранып. Садыр Жапаров болобу, Ташип болобу, президент болобу, башка болобу суранабыз. Жүрө бербей тезирээк чечип буякта чегара маселесин. Бул дауна чечилиш керек эди. Биздин чегара ушинтип келе жатат да, качантан бери ушуну чечип берсеңиздер деп. Жогорку эмелерге жеткизип коесуздарбы сиздер, кандай кыласыздар ушу? Балдарыбыз менен баары жогу ошол бойдон калды. Жайлөөбүз жайлөөдө, малкалыбыз жайлөөдө калды. Ошол эми бул жака биз төлкө кийимибиз, анан кичине продуктабыз менен эле келдик. Азыр эми ушу дароо жака туугандар жайлаштырабыз деп жатат. 5-июнда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргыз-Тажик чарасындагы абалды жөнгө салуу үчүн Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Саймумин Ятимов менен жолугушту. Анда делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн мамлекеттик комиссиясынын жетекчилери биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Тараптар аталган чекитте жаралган кырдаал тынчтык жолу менен чечилгенин кабарлап, соңунда Ташиев менен Ятимов тиешелүү протоколдорго кол койгон. Бишкек убактысы менен саат 1-де гана жолугушуу бүттү. Ошонун негизинде жолугушуунун жыйынтыгы боюнча жолугушуу мындай майнаптуу болду деп айтсам болот. Себеби дегенде биз сүйлөштүк, келишим кылдык, келишип алдык. Жана ошол келишкендерибиз чогуу бир протокол кабыл алдык. Ошол протоколдун баардыгы 1-2 сааттан кийин биз коомчулукка жарыялайбыз. Биздин жолугушууларыбыз натыйжалуу болду. Натыйжалуу болгон жолугушууларыбыздын негизинде мен азыр эле ушул жерге топтолгон укук коргоо органдарынын жана башка органдардын кызматтарына баардыгын өз ордуларына кайтууну боюнча азыр приказ беремин. Жана алар өз ордуна кайтат. Элдердин баардыгын артка өздөрүнүн үйлөрүнө кайтарып келүүгө ал тапшырмаларды беребиз. Жолугушууда эки тарап төмөндөгүдөй мазмундагы протоколго кол коюшкан. Чегара посторун ар бир тарап өзүнүн аймагына карай 3 километрге жылдыруу. Аскерлерди, аскердик жабдууларды өздөрүнүн ар дайым жайгашкан жерине кайтаруу, чегара топторунун штаттык бөлүмүн гана калтыруу. Ушул тилкеде жайыттарды пайдалануу боюнча чечим кабыл алынды. Мамлекеттик чегарадагы бардык аракеттер эки тараптын төрагаларынын алдын ала макулдашуусу менен жасалышы керек. Тараптардын чегара кызматкерлери жүрүм-турум линиясын сакташы керек. Массалык малымдоо каражаттарына мурда кол коюлган протоколдун алкагында эки тараптын макулдашылган маалыматтарды гана берүү.
Топографиялык жумушчу топтордун жетекчилерине Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосундагы номер 2-12 чекетинен 9-12 чейинки аралыкка кыска мөөнөттө тактоону аяктоо тапшырмасы берилди. Тараптар чек ара аймактарындагы калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Тараптар ушул протоколдун пункттарын катуу сактоону макулдашты. Бүгүн 7-июнга карата Чоңалайдагы Кыргыз-Тажик чарасындагы абал турукту. Соңку келишимден кийин аскерлер өз ордуна, жашоочулар жашаган жерлерине кайтышкан. Бул тууралуу облус башчысы Жарасул Абдыраимов билдирди. Бардыгы жакшы, Кудайга шүгүр. Элдерден, Карамыктан, Каратейиттен, Жекенди, Шибе деген жерден тигил Дарот Кургонго которулуп аткан, туугандарына которулуп аткан элдердин бардыгы айтып барышты. Чек арада бардыгы тынч, чек арачылардын айтып жаткан докладтарына ылайык бардыгы жакшы. Эч кандай бир ойлонуп турган иштер жок. Эми мындан аркысындагы сүйлөшүүлөр менен ошо чек аранын маселеси чечилет. Эскерте кетсек, буга чейин Тажик тараптын Баткен облусуна куралдуу кол салуусунан 36 кыргызстандык курман болгон. Анын ичинде жаш балдар да бар болчу. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, регион, Ош облусу.